Кутман кеч, саламатсыздарбы урматтуу кесиптештер. Жаңы жылыңыздар менен, иш күнүңүздөрдүн башталышы менен, жаңы жылда жаңы ийгилик, үй бүлөлүк аманчылык, жетишкендиктерди каалайм. Нур Сабат билим берүү борборунун негиздөөчүсү, улуттук тренер, бир канча эл аралык долбоорлордо иштеп келем жана педагогдордун квалификациясын жогорулатуу жаатында курстарды, тренинг, семинарларды өткөрүп келем. Менин атым Шарапова Нургүл Дөлөсовна. Бүгүн сиздерге акысыз сабак өтөм. Курс жарыяланды. Эртеңден баштап өзүнчө группада сабактар болот. Азыр сиздер менен ошо сабак жөнүндө маалымат берем жана сиздерге пайдалуу дагы маалыматты бергенге аракет кылам. Анан бул группада талкуу жүргүзүп, өзүңүздөрдүн кандай маселеңиздер бар, кандай сунуштарыңыздар бар, кандай идеяларыңыздар бар, кандай көйгөйлөрүңүздөр бар, ошол боюнча сүйлөшөлүк. Азыр сиздерге сабагыбызды баштайм эми. Презентация көрүнүп жатат деп ишенем сиздерге. Деп ойлойм, туура, Эми бүгүнкү сабагыбыз биздин заманбап мугалим. Заманбап мугалим кандай болуш керек? Азыркы күндө коом өсүп өнүгүп жатат, доор өнүгүп жатат, улам маалымат өзгөрүп, жана билим берүүгө болгон ой жүгүртүү, түшүнүк өзгөрдү. Ошондуктан биз заманбап мугалим болушубуз керек. Эми заманбап мугалим деген кандай болуш керек? Кандай багытта иш алып барыш керек? Баарыбызды эле кызыктырат болуш керек. Заманбап мугалим деген кимди ойлойсуздар? Ал кандай мугалим болушу керек? Кандай деп ойлойсуздар? Айтып коесуздарбы? Сиздердин оюңуздар боюнча заманбап мугалим кандай болуш керек? Так, башка азыр презентация экранын баспасаңыздар, азыр мен доступту жапкырмынчы, антпесе менин презентациям көрүнбөй эле кимдики чыгып Звугу калды. пас болуп атат го. Бирөөңүздөрдүн экраныңыздар чыгып атат да. Бар. Өчүрүп коеюн. Нургүл эже саламатсызбы эжеке? Саламатсызбы? Могу участниктерден сурансаңыз аябай ызы чуу болуп жатышат. Бүт эми микрофондорун өчүрүп койсун, керектүү мезгилде гана жандырсын. Микрофондоруңуздарды А то вообще эле сиздин сөзүңүздү башкалардын ызы чуусу басып кетип атат. Ооба, туура ошондой болуп атат. Ашыкча звуктар өчүрүлдүбү азыр? Ашыкча звуктар. Нургүл эже, кээ бир мугалимдер кире албай атыптыр, WhatsAppка жазып атышат. Кээ бир мугалимдер такыр кире албай атабыз, код сурап дейт. Эмнеге код сурабаш керек болчу? Ссылканы Ошо басканда эле күйөт, кирет. могу жерде Гүлүмкара эже, тиги булар такыр кире, Чынар эже да ушул Общедоступная встреча болчу. ошо кире албай атабыз дейт. Жазып коесуздарбы деп сурап атат да. Общедоступная встреча мынакей. Баары эле кире бериши керек да. Канча болдук? 94. 100дөн ашык киши кире албай калат да. 92, 99, 100 болду, 100дөн ашык киши кире албай калат. Микрофонду өчүрүңүздөр, Нурсултан Калмамбет дейт. Так, мен бул жолкусунда абдан ыраазымын сиздерге. 100 адам катышты. Мен өткөндө да акысыз сабак уюштурсам 20-30 эле киши катышкан. Эмнегедир анда бошобой жаткандыктан же эс алуу тынчтык керек болуп жаткандыктан кошулган жок го дейм. Бүгүн деле ошондой чакан эле кишилер катышат болуш керек деп эле мит деле уюштуруп койгом да. Же болбосо Zoom экөөнү чогуу уюштурмакмын. Азыр мен Zoom'ду организовать эткиче убакыт керек болуп калат. Zoom'ду организовать этип, Zoom ссылканы жибергенче анан Zoom'дун дагы 45 мүнөттү келе да. Мен Zoom'ду даярдап койбоптурмун. 101 болду. Мындан ашык киши катыша албай калат дейм. Так. Азыр мен анда бир аз күтүп туруңуздар, записти өчүрүп туруп Zoom'дун ссылкасын жибере калайын, кечирип коюңуздар.